Ошентип Ысхак Герарга отурукташты. Ал жердин тургундары анын аялы жөнүндө сурашканда, ал «Бул менин карындашым» деп жооп берди. Ал Ребека үчүн бул жердин тургундары мени өлтүрүп коюшат деп ойлоп, аны менин аялым деп айткандан коркту. Анткени ал сулуу аял эле. Бирок ал жерде көп убакыт жашагандан кийин Пелишти падышасы Абу-Мелек терезеден Ысхактын өз аялы Ребека менен ойноп жатканын көрдү. Ошондо Абу-Мелек Ысхакты чакырып, «Бул сенин аялың турбайбы? Аны карындашым деп кантип айттың?» деди. «Аялым үчүн мени өлтүрүп коюшат деп ойлодум», деп жооп берди Ысхак. Бирок Абу-Мелек: «Бул эмне кылганың? Эл арасынан бирөө сенин аялыңа жакындап кое жаздады. Az жерден бизди күнөөгө түртмөк экенсиң» деди. Анан Абу-Мелек бүт элге буйрук берип мындай деди: «Ким бул адамга жана анын аялына тийсе, ал өлүм жазасына тартылат». Ысхак ошол жерге арпа сээп, ошол жылы 100 эселеп түшүм алды, анткени Теңир ага ушинтип батасын берди.